Сиз канчалык аракет кылсаңыз дагы, көп максаттарды койсоңуз дагы эч качан эч нерсеге жетпейсиз эгер сизде ишенч болбосо. Кайсыдыр бир бетондор болсун, кандайдыр чоң таштар болбосун, же тоолор болбосун, суулар болбосун, баары жок тешип өтө турган жашоодо эң негизги нукта, чекитти тешип өтө турган бул негизги маселе ишенч. Кудуктун эң астына капкараңгы түп жерине түшүп кетсеңиз дагы ишенч сизди ошол жерден, үмүт сизди ошол жерден алып чыгат. Ишенч болбосо, өзүңүзгө ишенбесеңиз ким сизге ишенсин? Аллага таянган адам өзүгө ишене алат. Себеби таяна турган бирөөсү бар да, Раббысы бар, Аллахы бар. Эгерде эч кимге ишенбесе, ал өлүмдөн дагы коркуп жашайт ар дайым. Себеби эртең өлүп калса бардык арамдан чогулткан бийлигин, байлыгын жооп беришин билет да. Кээ бир жүзү карарып кеткен жашы улуураак адамдарды карасаңыз, арамдан байлыгы бар, бийлиги бар адамдарды карасаңыз, ар дайым жүзүндө жылмаюусу жок, жүзү карарып кеткенде бакыттын дамын сезе албайт да. Себеби чогулткан байлык арам экендигин билет. Эртең акыретке барса жооп беришин билет. Ошондуктан ал ар дайым өкүнүчтө, кайгыда. Бир кайыкчы бар экен. Ага чыккан адамдар бир суроо берет экен, ал дагы зерикпестен жооп берет экен. Мына мисал кайык дей турган болсок, оң калак, сол калак. Оң калагга максат, сол калагга аракет деп жазып коюптур. Чыккан адамдар неге мынтип жазгансыз деп сурайт, бул зерикпестен жооп берет экен. Максат коюп аракетиң болбосо, кеме бир жерде бир калак менен айланып жүрө берет, ошол сыяктуу айланып жүрө бересиң. Эгерде аракет кылып максатың болбосо, бир жерде тегерене бересиң, эч качан эч бир нерсеге жетпейсиң. Ошондуктан эки жандуу болушуң керек, кеме алдыга жылышы үчүн. Аракет кылышың керек дейт экен да. Максатың да болуш керек. Мен урматтуу мекендешим кошумча ушул нерсеге кошкум келет. Максатың дагы, аракетиң дагы эч качан болбойт, бир жыйынтык алып келбейт, эгер ишенч болбосо. Ишенч бул кеменин өзү, урматтуу мекендешим. Кораблдын өзү бул, урматтуу мекендешим. Кеменин өзү бул не? Ишенч. Ишенчиң болбосо эч бир нерсеге жетпейсиң. Бирөө 5 жетте өтүп кетсе, бул сону машинада жүрөт, мен эч качан бул нерсеге жетпейм деп кээ бирөөлөр ойлойт да. Эгер сен өзүңө ишенбесең, сага ким ишенсин, урматтуу мекендешим? Семьяңдан, аялың, бала чакаң эч качан сага ишенбейт, эгер сен өзүң ишенбесең. Ошондуктан өзүңө ишен, урматтуу мекендешим. Аллага таянган адам өзүгө ишене алат. Аллага таян, өзүңө ишен, урматтуу мекендешим. Лох болбо, жоош болбо. Бүгүн жакшылык болоюн дегениң сайын, жолдон качканың сайын келип уруп кетип атпайбы машинада келип? Аркаңдан кубалап келип уруп атат. Эмнени айткым келет? Бирөө акчаңды уурдап кетсе, лох болуп калып кетпе. Мисал үчүн айттым. Ал сенин укугуң. Кечирип койдум дебе. Бар, мыйзам чегинде иш кыл, мени сага бер. Ошону камат колуңдан келсе. Ал себеби каматпасаң башкалардын дагы жастыгын курутат, башкаларга дагы уурулук кылат ал. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, Кудайдан коркуп сиз кечирип коюшуңуз мүмкүн, бирок ал Кудайга дагы ишенбейт. Балким мусулман эместир ал. Балким Кудай деген түшүнүгү жоктур. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Ар бир учурда кимге кандай болбосун, так туура маселеде мамиле кылышыбыз керек. Өзүбүзгө ишенишибиз керек. Максат, аракет, өжөрлүк, ишенч болуш керек.